жерде жоопкерчилик сұрайды. Лётный посадочный биз азыр ушурда. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абад эл аралык аэропортунун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Ал алгач учуп конуу тилкесинде аткарылып жаткан иштерди көрүп чыгып, курулушту тездетүүнү жана сапаттуу жүргүзүлүшү керектигин эскертти. Азыркы иштерибиз болуп атат, выемка иштери кылып атабыз, насып иштерди кылып атабыз. График барбы? График жумушубуз бар. Буюрса График работа барбы? Качан кайсыны убакытта бүтөсүңөр? график боюнча эми бизде азыр техника жетишпей атат. Кандай техника керек сизге? Спецтехника жетишпей атат, экскаваторлор, шахмандар, катоктор жетишпей атат. Канча жетпей эле? Силер ошол баары жазылып? Заявка берилген, 2 ай мурун берилген. А булар эмне азыр токтоп турат? Обед. Силер качан бүтүшүңөр керек полосаны? Взлетный посадочный полоса по полной 1 жылда. Бирок техника, кошумча техника келсе бүтсө болот. Бирок азырынча техника жетишпей атат. Тынбай иштеп атат техника. Иш болуп атабы? Болуп атат, тынбай. Только күндүзү гана. Күндүз. Эртең менен саат канчада баштайсың? Азыркы кышкы убакыт болуп саат 8де баштап атабыз. Эртең менен саат 8де баштайсың, кечки саат 7де бүтүп атабыз. 7де бүтүп атасың. Азыр бирок кыскарылды, 6га чейин болду, анткени караңгы 10 болуп. саат иштейт экенсиң. Эми эмне болуп атат берки? Вокзалдын курулушу. Аэропорт курулуп атат ар жакта. Ал жерде сухота Взлетканын эмеси, взлетка эмне болду взлетка? Бул азыр лётный полебиз, лётный полоса тыгына ичинде турат котлован. Взлетка канча метр болду? 3800 общий длина болот. Общий полностью иштеп атабыз. Ары жак Взлетканын иштей турган часть канча? полный ошо 3800 лётный посадочный асфальтируемая поверхность это. А общая длина 4800. Это лётный поле менен кошулганда. Значит, силерге азыр техника жетпейт. Болду, башканын баары бар. Бар нерсе жетет, Ошондо сен бүгүн 15, 20 чейин сага дополнительный техникалар таптырабыз бе? Көптөгөн техника көбөйтөбүз, дополнительный техника таптырабыз. Ишти күнү-түнү жасаган, Көбүрөөк түн иштесеңер болбойт, иштесе болот негизи, специалисттерди привлекать этип атайын, условия түзүш керек. Бирок азыр кышкы мезгилде келип атат, кышында билесиз, строительство бираз. ГСМ сыяктар баары жетишет. Жок, ГСМ бүт жетишсиз болуп атат. Болду, жакшы ишке жакшы. Андан соң атайын кызматтын төрагасы аэропорттун терминалынын курулуштан кабар алды. 3 кабаттан турган имараттын жалпы аянты 18.000 чарчы метрди түзүп, саатына 350 жүргүнчүнү кабыл алууга ылайыкташтырылат. Долбоор этап менен ишке ашырылууда. Учурда экинчи этабында жумуштар жүрүп жатат. Ушул здание 3 этаждык здание. Ооба. Так, здание. Ушу күндө мына азыр нелерди куюп атабыз, колонналарды куюп, баарын. Если еще кийин узартабыз дегени каягы, биягы болгон. Ал жагын айтып элем биз качан каягын алган. Канча метр квадрат? 9040 квадрат биринчи этаж. Общий 18600. 18.000 квадрат экен, да? Примерно. Так, графиктер кандай болду? Графигибиз 15 февралга мына конструктивный часть бүтүш Вообще графиктен отставать этип атасыңарбы? Жок, азыр графикте кетип атабыз, бирок проекттер толук келбей атат ушу күндө. Мына азыр коммуникационный жактарына киргизе турган жактарда бизде проект жок да. Мына подпорный стеналарды куя баштадык азыр. Аны жайын калтырып кетиш керек, анан коммуникация нелер кире турган жерлер. Ким бериш керек? Бизге ошо ген подрядчик бериш керек, Бишкектен нелер. Солазак план даяр эмес. Анда эмне отстаёт иштер, открыв? Жок, графиктен калбай атабыз. Болгон ошо кемчиликтер, анча-мынча кемчиликтер. Параллельный строительство жок. Срок окончания строительства качан? Бизге азыр конструктивный частина ошо 15 февралга полный бетонный работа. 15 февралга силер үстүн жаап кетесиңер, да? Полный 3-чү этаж перекрытиясы менен. Үстүн крышаны силер жабасыңар? Крышаны да биз чабабыз ооба. Аны 15 февралга. Только азыр договорубуз конструктивный часть бетонный. Значит, мен бир 15 февралга келсем, сиз баары жаап коет экенсиз, туурабы? Кудай кааласа 3-чү этаж перекрытие полный бүтөт. Финансирование жакшылабы? Финансирование болот. То есть эч кандай ал жагынан кемчилик жок. Анча-мынча задержка болсо дагы келип атат финансирование.
15 километр бүтсүгөн дальше оформление. Дальше Дагы уже алпай. кровля оформление полный кетет дальше. Суу бар. Су привозной. Суу каяктан келет? Суды ал біздер пока мнелік жоқ ал. Проект. Канализация каяка? Канализация ал бойынша пока біз алып ешнәрсе. Проект. Канализация су жоқ. Электроэнергияны өзі тартып келді. Техника жеткенше жоқ. Бетон, шағыл бар. Барды келіп жатады уақытында. Ондай болса да тезірек проект эмеден отставать етіп керек графикке. Ендігі жылы ушул егемендік капиталға қасаттар ендігі күздер качышымыз керек. Мен кече Азербайжандан bir аэропортты көріп келдім. Физюли деген шаарында аэропорт курушупты. Ушундай эле, ушундай размерде, бирок бир аз кичинерээк алар. 8 айда куруп түшүптүр. 8 айда баарын куруп ишке тапшырышты. Сынули. Биздики уже баштаганыбызга уже bir 3-4 ай болду. Лестница турель карасаң. Сентябрь 15-тен баштадык. Так биз. Сиздикине 3 ай болду. Тигилердики паласаны кургандардыкы уже 4-5 ай болду. İşinizge iyilik bolsa жакшылап иштей бериңиз. Азыр бул ушул күнгө чейин котлован казылып биринчи этап. Котлован бүттү, анын үстүнө бетон куя баштадык. Мына экинчи этап кетти азыр. Колонналарды өстүрө баштадык и подпорный стена деп коет. Аны котлованын үстүнө, менин үстүнө, фундаменттин үстүнө куя баштады подпорный стеналарын. Ошол азыркы учурда şu ikinci etap жумуштар кетип атат, бетон иштер, фундаментке тиешелүү. Негизи 15 сентябрда баштадык жумушту. 15 февралга мына бетонный жумуштар общий бүтүш керек. Азыркы учурда жумушчулар, техникалар жетиштүү элеби? Азыркы учурда жетиштүү бардыгы. Жумушчуларда, техникадагы бардыгы жетиштүү. Арматура, бетон өз убагында келип атат. Сапаты арматура только российский келип атат, сертификаттары менен. Бетонда ошол жерден бетон заводунан алып атабыз, сертифицированный өзүнүн нелери менен лабораториядан өткөн. Бардык талапка жооп берет. Учуп кону тилкесинин узундугу 3800 метрди түзөп, анда 2 рулеждик жол жана 6 учак токтотуучу аянтча каралган. Аэропорт 4E категориясына ылайык салынууда. Бул болсо Boeing 737, Airbus A320 жана A321 сыяктуу ири учактарды кабыл алууга мүмкүндүк берет. Учурда тиешелүү инженердик жана курулуш иштери уланууда. Выемочная работа в конце участка и в начале участка у нас насыпные работы идут. Общая реализация у нас 3 миллиона куба есть материала. В данный момент мы реализовали около 1 400 000 кубов. Еще остается у нас 1 600 000 кубов нереализованного материала. Сейчас у нас зима подходит. Зимой мы не можем вести земляные работы, так как заморозки у нас будут. Генерал кандай тапшырма коюп кетти? Тапшырма ускорить работу, максимально ускорить работу, сделать качественно. В этом году начали в апреле, да. Планируем закончить. Если у нас все будет хорошо, техника увеличится, в течение 1,5 года взлетно-посадочная полоса будет готова. Эске салсак, Сузактагы Жалалабад эл аралык аэропортунун курулушу быйыл 13 майда башталып, капсула салуу аземине президент Садыр Жапаров катышкан. Буга чейин өлкө башчынын тапшырмасы менен аэропорттун курулушун көзөмөлдөө жагы УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке жүктөлгөн. Айбек Исабеков, Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.